Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı dostlar. Biz hazır Özgön'de Progress айылында турабыз туғандар. Ушул жерде бир теги күчтүү тектүү аттын маалыматын айтабыз сиздерге. Тектүү ат кандай десеңиздер, азыр аттын ээси Эрлан сүйлөп берет. Алейкум ассалам, Эрлан. Кандай жакшыбы? Тынчсыңбы? Акжал чыгат экен бүгүн, Акжал. Бул аттын теги өтө күчтүү тектен экен, Жана айтып берип отурсаң. Бул эми Чырашаттагы Рашид акабыздын аттын баласынан экен, Акжал деп. Акжал кайман кандай миллион эмес беле? Аныкы деле кайман аты миллион болуш керек экен, бирок бул деле кличкасы миллион. Бул да миллион. Ооба. Ошо Шоробашатта Акжал десе өз негизи көбү тааныйт экен аны. Рашид аканын аты деп. Бул сөзүндө көбү тааныйт экен. Ал ошондой мындай далил катары кандай неме кыласың? Далили барбы? Далил катары буну мен ака туулек малында буну ошо Рашид акам менен сүйлөшкөнмүн. Кыскасы өзүнүн колунан алгансың. Мен өзүнүн колумдан алганмын ака. Аны Өзү деле жакшы билет. Бул ошо малдагы пулга буну алганда 4-5 кулун алат элем. ошо пулуна, Ооба. Мен буну жакшы пулга алыпсың да. далил пулга алганмын ака. Ошондо туулганда канчадан кийин сенин колуңа тийди кулун? Мен бул туулгандан кийин 3 күндөн кийин мен буну алгандан кийин 3 күндөн кийин туулган да. Акча бергенден кийин 3 күндөн туулду. Туулган. Мен бейни көрүп эле байгында алганбыз да. Көрбөскө алыпсың да. Ооба, ошондой кылып алганмын экен. Анан буну алгандан кийин жайлоого кеткен бул. Өзү эле жайлоодон келгенен анан өзүм бөлүп алгам да. Ошондо азыр кулундан бери багасың муну. Кулундан бери өзүм карайм ака. Азыр канчага толду? Бул жаңасы ака. Жаңасы. Токтош. Тишин көрүп коелу. 4 жылдан бери бул Акжалдын прямой баласы. Энеси кандай эле? Эрлан? Bunun enesi деле ошо кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы. Бирок атасынын копия да бул. Акжал ушундай. Кудду ушундай. Сарат. Сары болгон. Мына жал, кашка, кол өзүнө. Копия эле. Копия ака. Жоондугу кандай эми? Жоондугу. Жоондугу будан ham жоон болчу. Бул эми азыр жаңасы да. Бул эми жоон дагы өсөт, жоонурат ака. жоонуна кетет десең, Дагы бул жаш да. Буну бирек булакка чабылган. Мына бокто алтын деген дос балам ошо 1-2 жолу булакка апарып чаккан. Бул туяктары тебеленген жерлери бар анын. Мына алдында булкасы, анан мына алдында. Акжалдын башка балдары да көп болуш керек өзү, Бул Акжалдын азыр бунун акасы бар, Хабиб деп. Ал дагы бир өтө күчтүү экен, бирок аны өзүнүн колунда да азыр. Ал дагы кудду эле ушундай. Ушундай. Бою деле неме болбойт экен да. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Ушул эле норма да. Бирок жоон болот. Жоон да. Бул дагы жоон экен, карчыктуу. Калган жерге кирет. Жүрөк 1000. Жүрөк жарат 100 экен. Жүрөк 100. Ооба. Токто эми бир атты азыр бир жол тарапка алып барып бир минип көрөр. Буну багууда экен азыр, менимче. Ака, буну ошо султу эле кичинде ошо султу ичинде бастырыш керек, анан буну чаппайбыз ака. Чаппайбыз. Ооба. Жөн гана көрсөтөбүз. Жөн эле көрсөтөбүз. Келип, ала ала турган адам келип өзү көрүп ака. Анан кийин минип Сүйлөшсө болот, ден соолугуна аябай жоош ака. Ден соолугуна жакшы. Бою канча бар ушул турушу? Бой 1.60 чыгат го дейм ака. 60ка барып калат, 1.60 чыгат ака. Азыр жаңасы да. Жаны бар. Каласы бир 2 ашыга чейин дагы бир 2 эл өскөндөн кийин өссө, кичине жоонот. Узунда кессе ошо. Акжал негизи жоон ат болот экен да өзү, Ооба ака, бул эми бунун тарыхын мына өрөндө баары жок эле билет экен. Рашид балбандын аты, бул Рашид акам өзү деле көрсө тааныйт десең. Далил ака, бул далил менен. Далил бар экен да, далил. Далил уверенный ака, 100% гарантиясы менен. Эми элдин сынына бир коеюн депсиң да сен дагы. Ооба ака, ошого эми коеюн деп. Онда жолго айдай бер, ошо жакын тарталы. Мына достор, Акжал. Өзү негизи ат мингенде ашылат экен да, жаныбарлар, Мингенде башкача болот, баягы башкача болот. Мингенде шарт өзгөрдү да.
Mına dostlar, Akjal. Beri bastırшы. Sarıqışqa. Туғандар, мына ушул Акжалдын мен бир туяктарын айландырып көрсөтүп коеюн. Эми буну аз чабып кыйнабайбыз, туурабы? Буну чаппайбыз. Тарбияны кандай бердиң? Тарбия жакшы ака. Жакшыбы? Теппейт, үркпөйт, тиштебейт. Тиштебейт. Буну мен жок малда келинчегим деле өзү баягы чөп-чөп салып бак. Жооштары болгон турда. Аябай жоош. Табактарын бир көзүп коеюн. Жүрөгү атасындай ток бекен, мулакка салып көргөнгө. Жүрөгү былтыр айтты го досум мени чабып не кылды. Досум алиге атка жабышканда ассам башам калбайм деп ушунчалык аракет кылат дейт. Улакты алганда шыша жалга таштады. Атат. Атат экен да. Мына туғандар. Такага турушу кандай? Такага өтө жоош экен. Өтө жоошпу? Жоош. Өзүм да кадим туруп берем буну. Мына Өзүм да капат. достор. Басырчы дагы 001 деген таброну көрүп турасыздар. Бунун кайманаты кандай эле? Миллион деп койдуң. Миллион деп койдум. Атасындай болсун депсиң, а? Бул кандай эле ошондой койгон экен. Болду эми. Ерлан. Баасын айтасыңбы? Сурагандарга. 12500. 12500. 12500. Эми бул айтып койгон эле баң, а? Сүйлөшүүгө жолдор бар. Эми сүйлөшүүгө аз-маз гана жолун өтөрөм. Жолун өп бересиң. Аз-маз гана, кат көп өтөрбөйм. Булат уверен да. Куда кааласа. Тектүү экен да, главный. Bunun Sürüştürgünde tegi var eken. Linya бар екен. Мына туғандар, Акжалдын линиясындагы 001 табросы бар. Миллион деген ат Ирландан чыкты. Кайманаты миллион. Линиясы күчтүү. Баасы $12,000. Мен номерди экранга жазып коем бир. Немени кайталап койбойсуң? Номерин кандай эле? 0221 менен 090144, ha? Болду, Ерлан. Содаңа берек болсун. Ийгилик. Ем алсам зиян көрбөйт ака будан. Зиян көрбөйт, ha? Кулуна менен деле актап коет экен ат. Кулун буну бейге коюш керек, жакшы бир 5 бейге коюп кулун алса эле болду да. Мына тугандар. Болду, айда бер, Ерлан. Содаңа берек болсун.